Апам катуу оорутканда аябай жаман болом. Анан биз да муктажбыз. Үйүбүз ушундай да кичинекей. Туугандар, ушул видеодогу жазылган шоттор менимче туура эмес. Себеби биз ошол эже менен өзү менен байланыштык. Ал башка мына Сокол медианын берген шотторун тастыктады. Ошол шотторго гана которуңуздар. Ал эми мына TikTok'тогу номерлерге лучше которбой эле коюңуздар. Сокол медиа өзү барып тарткандыктан ошол шоттор, ошол Сокол медиа чыгарган шоттор туура экен. Биз эженин өзүнө тактап сурадык. Апам болсо рак оорусу менен ооруп жатат. Assalamu alaikum жаңдор күнүнүн катталуучулары жана көрөрмөндөрү. Туугандар, бүгүн бир группалардан бир ушул видео келип калды. Анан кайдыгер карай албадым, TikTok'ко кирип издесем, ушул кээ бир каналдар чыгарыптыр. Арасында Сокол медиа деген официальный YouTube канал барып тартыптыр. Анын видеосу да алдыда турат. Bunday мезгирлерде обычно bunday видеолордон шылуундар пайдаланат да, өзүнүн шотун кое коюшу мүмкүн, же болбосо бир башкача жардамды, эл берген жардамды буруп кетиши мүмкүн да. Аябагандай жүрөк оорутарлык нерсе, бул кимдин башына келбейт. Кандай гана адамдар кандай жашоодо жашап жатышат. Биздин каналдын катталуучулары деле аз эмес, 26 000 деген катталуучуларыбыз бар. Сиздерден бир чоңдон чоң өтүнүч, сураныч, мына ушул видеону башка группаларда дагы таратсаңыздар, алдыда бир 2-3 мүнөттөн кийин ушул жардам берүү шоттору, так сандары жазылган, текшерилген сандар экен. Телефон номерлери да бар экен, банктык шоттор да бар экен. 1 сомдон болсо дагы туугандар, мына ушул чыгышыбыз керек болуп жатат. Мына ушулуздун суранычын жерге калтырбай жардам берели туугандар. Билбей жатабыз. Албетте коомчулукта жардам сурагандар көп, бирок мына ушул кыздын ушул президентке кайрылганы, элге кайрылганы жерде калбасын туугандар. Эч бир жардам колдон келбесе, ушул видеону жөн эле ошо пересылать этип, поделиться кылып бөлүшүңүздөр, лайк, комментарий калтырыңыздар, дуа кылыңыздар туугандар. Мына ушул кыздын суранычы жерде калбасын. Небесем ол Сокол медианын видеосун көрсөңүздөр болот. Менимче Сокол медиа дагы бизди туура түшүнөт болуш керек. Видеосун YouTube'дан алып копировать этип эле каналга чыгарып атабыз. Албетте эч кандай коммерциялык максат жок. Элге көбүрөөк жетсин деген тилекте. Китеп жок, ошого кыйналып жатам. Ошол видеону көрсөңүздөр толук маалымат аласыздар. Кайсы күн экенин бирок так эсимде жок. Өткөндө дарым калбай калып, кызым шок состоянияда калып экөөбүз эле болчук да. Саламатсызбы, урматтуу президент Садыр Жапаров. Биздин үйүбүз мындай кичинекей. Үйү ушундай акыбал. Билбей жүрө берген экен. Анан былтыр ордуна турбай жаткан. Анан эч кандай жардам жок, эч кандай кайрылууларым болду, бирок эч кандай жардам ала алган жокмун тибиятты. 10 жашка жаңыдан чыккан Айгүл Чүй облусунун Москва районундагы мектептердин биринде 4-класста билим алат. Анын балалык күндөрү чогуу окуган классташтарыныкына салыштырмалуу башкачараак. Окуучу кыз дайыма сабагы бүткөн соң үйүнө эрте кайтат. Анткени аны ооруп төшөктө жаткан апасы күтүп жаткан болот. Айгүл буга чейин социалдык тармактарга дагы апасынын ооруп жатканын видеого тартып, президентибиз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевден жардам сурап, коомчулукка кайрылган. Аябай кыйналып жатат, ошон үчүн төшөктө жатат. Ал окуя кандай болгонун, оорусу күчөгөндө ээсин жоготуп коюп жаткандыгын окуучу кыздын апасы айтып берди. Азыр химия алгандан кийин унутчак болуп калдым да. Анан бир нерсени эстешим аябай кыйын болуп калатат. Анан
кайсыл күн экенин бирок так эсимде жок. Анан өткөндө дарым калбай калып, дарым анан кызым шок состоянияда калып, экөөбүз эле болчук да. Анан шок состоянияда калып, ошо тартып жөнөттү турду. Анан мен ооруп калган кезде, катуу оорум кармап калганда эчтекени билбей калам да. Жатып калам, эчтеке кыймыл жок болуп калат менде. Анда санда колдорум кыймылдап неме болуп калат, атак мындак эч дене башым кылчылдап эле бир эпке сөзгө келбей эле болуп калам да. Канча убакыттан бери ооруп атасыз? Мен өзүм негизи көп болду ооруганыма. 2-3 жылдай болуп калды да ооруганым. Анан анда мен өзүм да жаш экем. Баягы жумушта ар кандай жумуштар иштеп жүрүп билбей жүрө берген экем. Анан былтыр ордума турбай жатып калдым. Турбай жатып калып, анан бияка больницага келгенге аргасыз болдум да. Больницага келип, больницада жаттым. Көрүнүп чыктым. Бирок лечениямды толук ала албай калдым. Бир химия алдым. Химия алгандан кийин баягы аллергия болуп кеттим. Аллергия болуп кетип, ошо менен токтоп калды. Андан кийин эч кандай жардам жок, эч кандай кайрылууларым болду, бирок эч кандай жардам ала алган жокмун, тийбей атты. Анан мындай кайрылсам, тияка бар, бияка бар деген немелер болду. Бирок болгон күндө деле мен көчөгө чыкканда көпкө баса албайм. Күн суукта жүрө албайм да. Күн ысыкта шалдырап жыгылып калам. Күн суукта үшүп, неме болуп кетем да. Анан эмне кыларымды билбей, анан анда сиңдимкинде айла жок, ошонукунда болуп турдум кызым менен. Анан аргасыз анын дагы үй жай жок, 4 баласы менен. Бири цехте эле үй кылып жашап атат. Ал өзү да жардамга муктаж, ал өзү дагычы. Анан ошентсе да болбой, өзүнүн үйүнөн артта калып да мага келе калат. Жардам дарбарлам алып келип бере калат анда санда. Анан кээде ушунчалык муктаж болуп калганда, дарым калбай калганда, өткөндө ошол видеодо тартылгандай жатып калам. Анан жардамдарга барып кайрылайын десем, тиги бар, бугу бар деп эч кандай неме болбой койду. Жардамдар тийген жок. Кайрылган убакта деле мен эч кандай жүгүрүп басып тиги кыла албайм дагы да. Көпкө баса албайм, чарчап калам, энтигип калам. Кайсы жерде оорум кармап калса, ошол жерде эч кандай уят сыйттын кереги жок болуп эле отуруп калам же болбосо жата калам да. Ушундай болуп калып атам. Үй бүлөлүк абалыңыз тууралуу көрсөтсөңүз. Үй бүлөлүк абалым ушул болгон ушул үйдү завод эптеп үй кылып жашап атам азыр Камакта. Кызым менен, анан жакынкы арада апамды кошуп алдым. Анткени состоянием мындай болуп турган кезде кызым шок состоянияда болуп калды да. Анан баягы кызым да жаш, анан коркуп калат экен, эмне кыларымды билбей. Анан апам түн күн деп карап атат жанымда. Анан мен эч барарга жерим жок, эч жерим жок. Аргасыздан ушу жерде тууган, тааныш билиш, тууган урук кылып отуруп, ушу жерде айлам жок, квартирага чыгайын десем акчам жок төлөргө. Ана аргасыз ушу жерге келгенге болдум да, аргасыз болдум келгенге. Анан ошентип эле эч кандай больницадан чыккандан кийин эле ушинтип жатып калып аттым, кайрылып ооруп. Бир аз мындай башым шетип неме болуп калам, анан кайра эле жатып калам ошентип. Анан кыйналып калган кезде эчтекени өзүм угай берем. Мындай эме боло берет, бирок эмеси эч кандай кыймыл жок болуп калат да. Анан сүйлөгөндөрүмдө баягы энтигип сүйлөп калам. Башым басылбай калат. Баягы өзүм нерв болуп
эме болуп кетем да, кыйналып кетем. Балалык бал күндөргө балкый албай, апасынын оорусу менен алышкан бул 10 жаштагы окуучу кыз азыр мектепте жакшы окуп жаткандыгын айтып, бирок ошол эле учурда мектептердеги китеп тартыштыгынан улам анын колуна бир дагы окуу китеби тийбегенине кайгырды. Салам, кандайсың? Жакшысыз? Тен соктарың жакшыбы? Ооба, өзүңүздүн? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыялдым деп айтып калдың, ошол кыялың тууралуу айтып берчи бизге. Апам катуу оорутканда аябай жаман болом. Биз да муктажбыз. Үйүбүз ушундай да кичинекей. Мен силерге аябай ыраазымын. Биз сизге кайрылганмын мен. Биякта апама жардам берип аткам. Анан болсо мен чоңойгондо мен аз жакшы окуп атам. Жакшы окуп чоңойгондо апама жардам берип, үй алып, баарын кылып беремин деп ойлоп атам да. Менин максатым ушундай. Силерге кайрылдым. Садыр Жапаров президентке да кайрылдым. Бизге ушундай муктаждуу жардамдар керек. Апамдын дарысы түгөнүп баратат. Уже даже түгөнүп калды. Ушундай бизге жардам керек болот. Ошончо мен силерге кайрылдым. Ушундай жагдайдабыз. Анда кимдерге кайрылып кетесиң? Мен Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге бизге көңүл бурушун суранам. Ошолорго азыр кайрылам. Мен ушундай кыялым бар. Чоңойгондо иштейм, акча табам, бирок көп акча тапканга дагы күч аракет жумшайм. Азыр дагы ошого үмүттөнө берем. Окуу жайды бүтүп, жакшы жумуштарда иштеп, апамды оорудан айыктырсам, үй алып ошол үйдөн апамды багат элем деген Айгүл Кыргызстандын келечегине салым кошконду дагы тилек кылып келет. Мен математиканы жакшы окуйм, мен математикадан жакшы окуп атам, анткени бүт жерден санаш керек. Канча экен. Мен ошол керек деп, ошончо математикадан мен 5 алгам. Баары жакшы менин окууларымда. Мен окууларды жакшы окуйм, анткени любой жерде бизде мектепте окуу берип аткан жерден ошо окуу үйрөнсөк, ошону жашообузга да керек деп баарын эле үйрөнүп жатам да. Анан бирок менде китеп жок, ошого кыйналып жатам. Азыр китеп жокпу сенде? Китеп жок менде, бирөө дагы берген жокпу? Берген жок, калбады. Ошого да муктаж болуп атам да. Бул сумкаларыңа эмне көтөрүп келдиң? Эмнелер бар сумкаларыңда? Жана сумкамда альбом бар, запасныйда альбом бар. Анан мындай күндөлүк, мындай узун сызгач алгам. 2 тетрадь, бирөө математика, бирөө жазуу. Күндөлүктөр барбы? Былтыркылар жакшы окуп атасыңбы? Ооба. Китептерге эмне акча керек болот ага? Китептерди сатып алыш керек бекенби? Сатып алыш керек болот атат. Мектепте мугалимдер кандай? Жакшы окутуп атабы? Ооба, жакшы. Чоңойгондо ким болсом деп кыялданып атасың дагы? Мен пока что тандай элекмин, анткени апаңды айыктырып, иштеп, анан дагы кайсы мындай кесиптин ээси болуп, кайсы кызматты аркалагың келип атат? Мен бирок негизи кичинекей кезде билбейчүмүн, анткени көп да профессиялар. Анан болсо бирок мен чач тараш деп ойлонуп аткам, шеф-повар деп кайра ойлонуп аткам, бирок мен тигөөчү болом деп ошону тандадым. Мен тиккени үйрөнөм, ошентип мен акча табам да чоңойгондо. Акча таап эмне кыласың анан? Апамды багам, татынакай, жашынакай үй алам, кенен. Анан дагы бир китептерди алып алам. Мен китепти негизи эле жакшы көрөм окуганы. Кайсы китептерди окудуң эли? Окуяларды, колобокторду окучум. Азыр үйдөн да окуйсуңбу? Үйдө окуган китептериң барбы? Жок. Бул дептерлерди ким алып берди сага? Эжем ушун баарын алып берди. Эжеме ушундай рахмат айткым келет аябай. Мен эжеме сүйүнөм. Ошолорду мектепте колдонуп жатам азыр. Анан жакшы окуп атасыңбы анан бул тетрадьтардын баарын алып алып? Ооба, жакшы окуп атам. Китептер керек болуп атат да магачы. Такыр китеп жок бекен мектепте анан, Бир да китеп жок бекенби? Мен китеп түгөнгөн деп айтканда бизге
Классыңарда канча окуучу бар? Ну, биз тегиси 3 класска бөлүнгөнбүз да. Мен М класска кирдим. Калгандары ар башка. Ар бир класста канчадан окуучу бар болжол менен? Мен билбейм. Мага айткан эмес. Сиздин классыңыздачы? 43. 43, анда башка класстарда деле 40-тын тегерек экен да. Анда китеп калбай калган го сага. Мен китеп алгым келет, ошондо мен аябай жакшы окуйм. Окуганга аракеттенем. Кыргызстанга салым да кошкум келет. Чоңойгондо кийимдерди тигип, ар башка кичинекейлерге, чоңдорго сатып, апамды карап Кыргызстанга салым кошкум келет. Кыргызстанга жардам берип. Демек сага азыр жардам берсе, сен дагы кийин чоңоюп, жакшы окуп, жакшы жумушта иштеп, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө дагы салым кошот экенсиң да. Ушундай тилектериң барбы? Ооба. Бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, балким 30 жылдан кийин Кыргызстанды кандай элестетесиң? Кыргызстанды кол чачтык элестетем, анткени мен салым кошкондо баары жакшы болот деп ойлойм. Сага окшогон, демек сага окшогон кичинекей балдарыбыз жакшы окуп, жакшы Кыргызстандын келечегин оңдойт деген ишеничиң бар, э? Мен урматтуу Садыр Жапаровго жана Камчыбек Ташиевге кайрылгым келет. Ошон мен сиздерге кайрылдым. Ошо мен мечтама, ошо кыялым чоң үй кенен алмакмын да. Апама жакшы татынакай, апамды карап, больницага да алып бармакмын, дарылардын баарын алып бермекмин. Баары жакшы болсун деп мен ошого кыялым бар, мечтам бар. Ошо кыялыңды айтып кайрылдың, э? Анан сага бирок апам ооруганына аябай жаманмын. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда ушул Садат эжекебиз жардамга муктаж болуп, анын кичинекей кызы Айгүл жардам сурап бизге кайрылган. Ушул учурда биз дагы келип, өзүбүздүн ишибизди аткарып, бул үй бүлө тууралуу ахвалын көрүү үчүн келгенбиз. Учурда ушул үйдө отурабыз жана бул үйдүн кичинекей каарманы Айгүл президенти Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге жана колунда бар кайрымдуу инсандарыбызга кайрылуу кылып жардам сурап келет. Жардам берип жана бул үй бүлө менен байланышуу үчүн төмөнкү номерлерге чалып, такташып алсаңыздар болот. Аман туруңуздар.